Касиеттүү ай келатат. Улуу ай келатат. Берекелүү ай келатат. Нурлуу ай келатат. Кур'андын айы келатат. Бейиштин эшиктери ачыла турган ай. Дозоктун эшиктери жабыла турган ай. Ушундай касиеттүү улуу ай келатат. Тоңмойын шайтандарды кишенделе турган ай келатат. Таң эртеден кечке чейин периштелер сиз үчүн Алладан кечирим сурай турган ай келатат. Орозо туткандарга. Орозо туткандарга. Рамазан айды кандай даярдык көрсөңүз, ошондой өтөсүз. Ошон үчүн биз азыркы аз убакта калыптыр, даярданайлы келиңиздер. Рамазан айга кандай даярданайлы? 5 убакыт намаз каза болбосун. 5 убакыт намаз мүмкүн болсо жамаат менен окуйлу. Аракет кылайлы жамаат менен. Рамазан айдан алдын эле. Тарави деген келатат. 40 саждасы менен келатат. Канча? 40 ашыкча саждасы менен келатат. 5 убакыт намазда кал 40 сажда жок эле. 20 рекет 40 саждасы менен келатат. Алла Таала ушундай берип атат. Пайгамбарыбыз айткан, инсан Аллага эң жакын болгон учур саждада. Каерде? 40 сажда кылдыртып атат. Өзүнө жакындатыш үчүн касиеттүү Кур'ан түшкөн ай, Алланын акыркы китеби. Аллаху акбар. Кур'ан. Кур'ан. Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилген ай. Улуу жеңиштерди Алла Таала берген ай. Мекке жеңүүсү, Бадыр согушу бардыгы Рамазан айда болгон. Ушунда касиеттүү ай. Касиеттүү ай. Күнөөлөрдү кечирип, күйгүзүп, күл кылып, жок кылып бере турган ай. Ошонун аты Рамадан. Рамадан деген аты сөз күйгүзүп, күл кылып, жок кылганды айтат. Рамадан. Ушундай касиеттүү ай. Пайгамбарыбыз айтты, бактысыз болсун деди. Бактысыз болсун. Ким? Рамазан айы келип күнөөсү кечирилбей калган. Ошо эң бактысы адам ошол. Келип кеткенин билбей калган. Аллаху акбар. Айларды Алла Таалам Рамазан айды тандап турда Куранды түшүргөнгөчү. Риваяттарда келет, асмандан түшкөн бардык китептер Рамазан айда түшкөн дейт. Тавраттагы, Забурдагы, Инжилдагы, Кур'андагы Рамазан айда түшкөн. Не деген ай келет? Bir minutaсын текке кетирбей турган ай келет. Дүнүйөнү тякпак кылыңыздар, тез демей кылып туруп, барын оюңор, ордуна коюңуз, бияка даярданын. Дүнүйөнүн аркасынан кумайды кичине тормуз бериң ака. Бул ибадаттын айы. Bir жылдагы кемчиликтердин бардыгын жоюп кое турган ай. Я Алла, ушул 11 ай мен эми кичине туура эмес немелерди кылып алдым, я Алла. Болдум. Оңоло турган ай, Рамазанда оңолбосо качан оңолот? Рамазанда күнөө кечирилбесе пайгамбарыбыз айткан, "Фамата" анда качан кечирилет эми дейт. Эгерде Рамазан айда күнөөсү кечирилбесе, анда качан кечирилет? Качан кечирилет анда? Ушундай касиеттүү, берекелүү айды ошого жараша, шанына жараша күтүп алайлы.